Достор, баарыңарга чоң салам. Каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде жалкоонун тамагы десек болот. Голубцыны оңоюраак жол менен жасайбыз. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 350 грамм уйдун эти, 1-2 пияз, сабиз, ошондой эле баклажанды майда туурап алабыз. Ал эми капустаны ар бир жалбырагын өзүнчө чыгарып алабыз. Сынса сына берсин. Бүгүн биз голубцыны капустага оробойбуз. Ошондуктан боло берет. Казанга бир аз суу майдан куюп, алгач этти кооруп алабыз. Эттин суусу бир аз бууланып чыккандан кийин сарымсак менен кинзаны туурап, бир аз аралаштырып, артынан эле пиязды салабыз. Андан кийин сабиз, жана баклажанды кооруп алабыз. Ал эми татымалдардан жарым кашык туз, кара мурч, кызыл мурч жана ошондой эле 2 аш кашык томат кошуп, 1 мүнөттөй кууруп алабыз. Ал эми 250 грамм күрүчтү жууп, артынан эле 800 мг муздак суу куябыз да аралаштырып алабыз. Жана капустанын жалбырактарын үстүнө салабыз бардыгын. Эми үстүнөн дагы бир 50 граммдай суу куюп, капкагын жаап, отубузду азайтып, 40 мүнөткө демдеп коебуз. Мына ушу менен тамагыбыз да даяр болду. Чыгарганда алгач капустаны биринчи чыгарып, андан кийин үстүнө толтурмаларыбызды салып коебуз. Жана жашыл чөптөрдөн укроп менен кооздоп койсок болот. Мындай жалкоо голубцылар кадимки голубцыдан эч кандай айырмасы жок, даамдуу, ошондой эле жаза алышы да эң жөнөкөй. Ошондуктан сизге да жакса керек деп ойлойм. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып, мага билдирип койсоңуз болот. Жана каналыма каттала элек болсоңуз, анда кош келиңиз демекчимин. Катталып, дос бололу, комментарий жазыңыздар. Ошондой эле досторуңуз менен бөлүшкөндү да унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.